Саламатсыңарбы? Биз азыр Өзгөнгө кирип келейтабыз. Эмелдегидей эле Өзгөндүн кире бериши тыгын экен. Пробка. Өзгөндүн өкмөтү, мэриясы, жол караган маи кызматкерлери бир дагы уже реакция кылбай калыптыр, көнүптүр да. Ушундай башаламанчылыкка көнгөн. Сатуу түйүндөрү тротуарларга, обочиналарга чыгып алышкан. Өзүңөр көрүп атасыңар. Ушул Ош-Бишкек жолу ошончо транспорттор, Кыргызстандын транспорт артериясы ушул Ош-Бишкек жолу эң чоң артериясы. Эми ушул жерде тартип орнотуп алышпай атат да. Мына обочинада стройка жүрүп атат. Мынакей көрүп атасыңар. Обочинада стройка кылып атышат. Эмесинен бери автоген сварка деп обочинадан да бери өтүп алышыптыр. Трассанын ортосуна коюп алайын дептир, ага илажсыз болуптур да. Мына базарга жакындап келейтабыз, бир дагы пробка. Өтүш кыйын аябай. Ушунча ылдый скоростта салып атышат, ылдамдыкта. Ошончолук газдар бөлүнүп, абаны булгап атканын эске алсак, абал өтө оор. Эгерде ушу трассадан жөн эле өтүп кеткенде, ошончолук угарный газдар азыраак бөлүнөт эле. Мына жол пешеходдор дагы каалагандай басышат. Мына базардын жанынан өтүп кетип баратабыз. Бир орусча айтканда бардак да. Өтүш кыйын. Маи кызматкерлери карабайт, туш келди, токтойт. Машинелер. Мына Асман көпүрөнүн жанына келип калдык. Асман көпүрөнүн түбүндө соода жүрүп атат. Базардын ичинде соода кылса болбойбу ушулар? Мына трассага чыгып алыптыр, жер жаңгагын сатып атат. Мына тачкичтер деле трассанын ортосунда жүрөт. Мынакей Асман көпүрөнүн түбүндө соода болуп атат. Нерден пассажир алып атат окшойт таксилер. Мына грузовойлор келип атат. Ашкан тосмодон ашып атышат. Мына гаилер дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат окшойт. Бирок бияктагы жол эрежесин бузгандарды карабай атат да. Мунулорду карабай атат. Берге мээрге коюп койдуң деген гаи кызматкери жооп сураган. Туш келди койгон. Гаинин машинеси токтоп турат. Бирок булар каякты карап атышат.
өзсүз да. Өзү жок. Остановка запись. Onu жерде остановка запрещен деген знак турат. Түбүндө ошончо машиналер токтоп турат. Анан дагы законсуз парковка. Жолдун боюнда ошончо машинаны тизип, бир киши акча алып атат 20 сомдон мына тыйтырып. Но сары эмечен, сары кийимчен. Тачкичилер дагы ошо трассада жүрүш керек да, Ош-Бишкек трассасында. Мыякта встречный келген машиналер тизилип калды. Встречный машиналер тизилип турат. Себеби ол базар жакта жол тыгыны пайда болгон аябай көп. Мына канчадан канча километр жол тыгыны. Ушуну өзгөн мэриясы баш катырып карап койбосо, бүт Кыргызстан эли кыйналып атат ушул жерден өтүп атканда. А өзгөндүн өзүнүн эли деле кыйналып атса керек. Бардыгы ушул жерге келишет. Айыл-айылдар. Мына ошончо тыгын турат ушул жерде. Ушуларды ким тартипке салат? Билбейм. Өзгөндөн чыгып атабыз, Бишкек тарапка жол алган жак. Бир дагы бүт эле баш аламандык жол берилген. Бир жерде ошончо кафелер, столовыйлар, ашканалар. Мына обочинанын чекесине шашлык пиширип атышат. Мына жолго чыгып алып, кымызын сатып атат. Жол обочинадан да биягына чыгып алган. Бир болсо коон базар болуп калыптыр. Жалаң коонду ушул жерде сатышат. Машинеде токтоп алып, машиненин үстүнөн сатат, анан жерде дагы сатышат. Ушунун бардыгы жолдун коопсуздугуна түздөн түз таасири бар экен. Өзүңүз көргөндөй. Ушул жерди дагы тартипке салбаса болбойт. Ушул видеодон кичине жыйынтык чыкса жакшы болот эле.